Boyunda болгон аял заты намазын калтырбоого тырыш керек, колдон келишинче. Туруп окуу, мүмкүн болбосо отуруп ишара менен окусун. Музыка, жана башка нерсени уудан этият болсун, балага терс зыяны бар. Зыян тамактарды жөөдөн этият болсун. Азыр деген Кудай сактасын, көп оорулар көбөйүп атат. Анан боюнда болгон аялдардан алдын ошолордун күйөөсүнө бир сураныч иретинде насаат айталы. Боюнда болгон учурда аялды кадырлап, сыйлап, эми ал оңой эмес. Өзүнчө бир аалам ичинде бала болуп атат, Кудайым бала жаратып берип атат. Өзүнүн кыял мүнөзү өзгөрөт, башка болот. Ошондо өчөшүп, кол көтөрүп, нерв башка кылып, анын жинине тийип башка кылбастан, жакшынакай сабыр кылып келечек бала үчүн экөө сыйлашып жашабаса, синдром баягындай аутизм оорусу, синдром Дауна башка эми Кудай андан сактасын жаманды айтпайлычы, ошо себептер болуп калып жатат да. Ошон үчүн аял заты мен курсагымдагы бала аманат, дени карды соо, себеп катары мен колдон келген себепти аткарайын, Кудайга кулчулугумду калтырбайын деп, курсакты кармап, бала чоңойгон сайын сүйлөшүп, бала угат кадимгидей киндиги туташ болот. Куран аяттарды окуп берип, жакшы нерселерди окуп, аракетин, жумушун, кыйналып калбаган абалда илимин, билим алуусун токтотпош керек. Ошо бала курсактан баштап тарбияланып баштайт. Анан таза даарат менен жүрүүгө тырышсын, анан өзүнү жакшынакай акыл эс жагынан дагы, иман жагынан да, ден соолук жагынан да жакшы күтүнүп карасын. Ал үчүн кайната кайненесине, өзгөчө күйөөсүнө биз жанагындай сураныч иретинде кайрылып айтмакчыбыз. Амин. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Аллахым жаман көз сөздөрдөн сактаган болсун, айыксыз оорулардан сактасын, имансыз жан берүүдөн сактасын. Аллахым тообосуз өлүмдөн сактасын. Баарыбызга бекем иман, чын ден соолук берсин, жакшы кулк мүнөз берсин. Өмүрүбүздүн ушундай бир кадырына жетип, өзүбүздү дагы өзгөнүн да бактылуу болуусуна Кудайым себепкер кылсын. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан. Ушул эфирди көрүп, ушул таксыр молдеке дуа кылып койсо экен, же устаз деп аткан баардык адамдарга дуасына шериктешпиз. Ооруп аткандарына Кудайым шифа берсин. Сапарда жүргөндөр аман эсен кайтып келсин. Дүйнөдө тынчтык болсун. Мусулман өлкөлөрүндө өзгөчө, боордош өлкөлөрдө анан сүйүктүү мекенибиз Кыргызстаныбыз имандын көлөкөсүндө өсүп өнүп, эл башчы, журт башчы